Эрден эмнеси артык дейт, эл үчүн кылган кызматы артык, аттан аттын эмнеси артык, ашыра баскан из артык дейт. Мына ошол ат адамдын канаты деп дагы бекерден айтылбаса керек. Алдыңкы мүнөттөрдө дал ушул адамга эң жакын болгон ат күлүктөрү тууралуу кеп кылабыз. Күлүктү көрсө төрт аяк тыбырайт деп айтат. Ошол ат үстүндө жүргөн биздин мыкты мырзалар келип отурат. Ат спорт федерациясынын вице-президенти Нурлан Мамаров. Салам алейкум. Куш келиңиз. Жана Чаарат уюмунун башчысы, ушул чаараттарды баккан инсандардын бири Мунарбек Колдонбаев. Саламатсыз. Саламатсыз. Куш келиңиздер. Мандоотаңыздар менен студиябызга кош келипсиздер. Эми ат тууралуу сөз кылсак, бул эми кыргыздын кан жанынан, кыргыз жаралган, ат жаралган баягы ушундай бир чогуу бир жыт сиңишкен десек туура эле болот го дейм. Федерациянын азыр кылып аткан жумуштары эмне менен алектенип атасыздар? Чоң-чоң иш-чаралар болуп атат. Мына бизде чоң-чоң эл аралык баягы кароо сынактарда жеңген кишилерибиз бар экен. Алар эмне менен алектенип атат? Иш-чаралар кандай жүрүп атат? Ушул тууралуу баштап берсеңиз. Биринчиден, ошо келе жаткан 8-март майрамы менен биздин айымдарды куттуктай койгум келет. Бул абдан чоң, жакшы майрам, жаздын майрамы деп койсо болот. Анан экинчиден, федерация темасына кайра келсек, азыр көп жумуштар, абдан көп. Анткени жылына биздин ошо ат спорт федерациясы 3 абдан чоң, маанилүү жарыштарга катышат. Бул жарыштарды дүйнөлүк ат федерациясы бар, ат спорт федерациясы бар. Ошол ат спорт федерациясынын Орто Азиялык группасы деп коет. Ошол группанын ичинде Кыргызстан кирет, Казакстан кирет, Өзбекстан кирет. Азыр Кудай буйрса жакын арада Тажикстан кириши мүмкүн, Монголия кириши мүмкүн, анан быйылтыдан баштап Түркмөнстан кирет. Ошентип Орто Азия боюнча деген биз абдан чоң бир топ жаамат түзгөндөй болуп атабыз, Кудай буйрса. Анан ошол 5 мамлекет азыр жылына деген ошо ат орусча соревнование деп коет, кыргызча жарыш деп койсок болот го. Ошо жарышын өткөрөбүз. Биринчи Бишкекте өтөт майда, андан кийин Өзбекстанда өтөт, Ташкентте, андан кийин Алматыда өтөт. Биздин деңгээл эми аттарды багыш керек, аны бап бестеш керек, анын жем-чөбү дегендей, биздин деңгээл кандай болот салыштырмалуу эл аралык? Биздин деңгээлибиз начар деп айтсак жаңылышабыз. Биздин деңгээл абдан жакшы. Анткени жылына Кыргызстан, мисалы биздин Орто Азиялык топ боюнча деген биринчи болбосо экинчи болуп келатат. Мисалы деген акыркы 2 жылдын ичинде Кыргызстандын ат спортчулары биздин группадан биринчиликти ээлеп, анан дүйнөлүк ат спорт боюнча кубогуна катышканга лицензия алып атат. Бул абдан жакшы жетишкенчилик менин оюмча. Жакшы. Мунарбек аке, Чаарат тууралуу айтып берсеңиз, бул эмне болгон ат, айырмачылыгы, артыкчылыгы башка аттарга салыштырмалуу? Хорошо. Уруксат этиңиз, мен да биринчиден куттуктай кетсем, биздин айымдарыбызды ийгилик, ден соолук, бүт жакшылыктарды каалап кетет элем. Шарттан пайдаланып. Анан Чаарат демекчи, бул Чаарат өзү мен деле билген эмесмин буга чейин. Киного тартылганда, кино тартканбыз, ошого чейин 4 жыл изилдегенбиз тартардан мурун. Ошондо аябай көп кызыктуу бир факттарды таптык да. Биринчиден бул тарыхы өтө бай жылкы экен. Экинчиден келбети сулуу, үчүнчүдөн жанагындай ызгардуу, суук, ысык, жанагындай жаратылыштын татаал шарттарында аябай өзүн жакшы алып жүргөн жылкылардын бири да. Ошол үчүн мен ойлойм, биздин ата бабаларыбыз да ушул жылкыны асырап, илгертеден бери багып келген да. Бүгүнкү күнү кичине унутулуп калыптыр. Мына азыр баягы биз былтыр жана фильмибиз чыкты эле, ошодон кийин көптөгөн чалуулар түштү, элдер кызыгып, кайра ушул жылкыны колго алып жандандыруунун аракетин жасап жатабыз. Канча ат азыр сиздердин колдо асыралып, кандай болот ушул? Же элдин арасында эле саны кандай болот? Балким ошонун тукумун өстүрүү үчүн мисалы. Эми азыр бизде Кыргызстанда мында атайлап өстүрүү, багытталган өстүрүү жок, чын айтканда. Бирок элдер өзү колго алып, бул жылкы ар кайсы жакта бар. Нарында бар, Алайда бар, Чаткалда бар, Кыргызстандын булуң бурчунда бул жылкы кездешет. Анан ошо кызыккан кишилер азыр менден сурап жатышат, кантип көбөйтсөк болот деп. Анан ошо жол жобосун айтып,
колдон келген жардам берип. Чаарат деген жерди билем мен, демек ошол жөн жеринен коюлбаган экен деп калдым. Ошондойго. Экранда азырынча сиз айткан чаараттардын тасмасы кетип атат. Дүйнөлүк массалык маалымат каражаттарынын дагы бүйүрүн кызытып, атайын келип сиздерден BBC өзүнүн маегин алып кеткен экен, Саяпкерлик тууралуу сөз кылсак, уруксат болсо, Нурлан аке. Биздин саяпкерлер жетишээрликпи? Кандай болуп атат? Мисалы, эл аралык деңгээлде баягы кароо сынактарга чыгыш үчүн алардын да бир талаптары болобу? Ошого ылайыкташтырып бир аттарды тапташ керекпи? Же өзүбүз билген ата-бабадан калган бир жол мененби? Бул абдан жакшы суроо болду. Кыргызды кыргыз кылган бул жылкы, бул ат. 6 айдан бери ошо Тянь-Шаньга чейин биз жөө келген жокпуз, ат минип келдик. Демек кыргыздын канына ошо аттын каны да жугуп калса керек абдан эле. Мен айтып кетким келет, кыргыздар деген ошо ат саяпкерликке абдан мындай жөнөмдүү да. Мисалы, эмгичекти Казакстандан, Россиядан мен жакшы досторум, ошо ат спорт менен ушу иштеп жүргөн достор суранышат. Кыргыз балдар жөнөткүлөчү, бизге деген саяпкерлер жетпей атат, чабармандар жетпей атат деп. Бул абдан жакшы, менин оюмча, бир жакшы нерсе. Ар кандай аттын эле таптоосу келсе мыкты болушу мүмкүнбү? Мисалы үчүн Орусиядан азыр акыр күндөрү аттар келип атат. Ал биздин аттарга караганда бир аз мындай көлөмдүү. Анан биз эми катардагы киши катары мындай кополураак, олдоксонураак аттай сезебиз да. Ошол аттарда биздин ат кылган жумушту кыла алабы биздин? Жок, мындай да, жылкыны адамзат ошо селекция кылып өзүнүн ошо муктаждарына жараша өнүктүргөн да, аргындаштырган. Мисалы деген ар кандай ат бар. Машинени деле мисалы грузовик деген бар, жүк ташуучу жеңил машина деген бар, автобус деген бар. Жылкы деле ошондой. Мисалы деген жана Россиядан алып келген чоң аттар, аларды деген мисалы кыргыздар алып азыр улакка ылайыкташып улак тартып атышат да. Мисалы деген жана күлүктөр, таза кандуу англис күлүктөрү, аларды ат чабышка колдонуп атат. Биз болсо ат спортунда өзгөчө бир породалар болот. Негизги эми кыргыздар мындай спорт менен көптөн бери мындай эч мындай неметкен эмес, бирок азыр биз көпчүлүк убагында деген Европадан алып келип атабыз жылкыларды. Биз ошо классикалык ат спорттор боюнча Польшадан алып келебиз, Германиядан алып келебиз. Чаараттар багылып аткан турбайбы? Анан кийин айтсаңыз, башка чет өлкөлөрдөн ат алып келет экен, мисалы, биздикине сурагандар барбы? Сурагандар бар. Себеп дегенде бул чаарат өзү дүйнөдө Апалуза деп таанылат да, чааратчы. Дүйнөдө азыркы күндө 150 баш бар экен бул Апалузадан. Кече мага ошо. Болгону 150 дүйнө жүзү боюнча. Анын канчасы Кыргызстанда болуп атат? Кыргызстанды эсепке албаганда. Азыр Кыргызстанды эсепке алган жокпуз. Анан кече мага Скотт Айым азыр жана видеодон көрдүңүздөр, ошо кече эле кат түштү мага. Жазыптыр, быйыл 22 эле кулун төрөлдү, туулду деп эме жазыптыр, капаланып жазыптыр. Демек, аргындаштырылган эмес, бул табигый таза кандуу. Таза кандуу да. Анан мен айта кетчү нерсем, азыр көп кишилер баягы чет мамлекеттен, Россиядан жылкыларды алып келип кошуп атат, аргындаштырып. Мен кичине кошулбай кетет элем буга. Себеп дегенде биздин өзүбүздүн чаар жылкы деп байлыгыбызды таап атабыз. Бул дүйнөдө уже эле кандай десем атагы чыккан популярдуу орду бар. Ашыкча рекламада кереги жок. Анан ушуну эле өзүбүз асырап багып алсак кандай бир сон жакшы иш кылат элек да. Сиз тукумун чаараттын багып алдында каяктан алдыңыз эле? Ушул биздин эле өлкөнүн ичинен чыккан аттарбы? Биздин эле өлкөнүн ичинен чыккан аттар. Араб аттары мисалы Акалтикин деп коебуз го. Ушул аттардын мисалы бааларын угуп калып төбө чачың тик турат да, укмуш миллиондогон долларлар экен. Мисалы ошол эле сиз айткандай биздин аттарды деле сырттан суроо талап болгондо баасы кандай болот? Мен айтып койсом, Нурлан аке. Сиз айтып коюң, мен да уктап коеюн. Мен чаар айгырым бар. Ошо чаар айгырымды 100 000 долларга сурашкан. Бирок баягы биздин Кыргызстандын жана сертификациялоо жана ветеринарный келишимдер жок экен башка мамлекеттер менен. Ошол себептен жылкыны чыгара албай калдык да, экспорттачы. Бирок мен ойлоп койдум, азыр кайра жакшы эле болуптур чыкпаган. Себеп дегенде бизде өзүбүз азыр саны аз да, саны көбөйтүп алып, анан кийин
бир 4-5 жылда ошону баштасак жаман болбойт беле. Акчанын түбүнө жетиш кыйын деңиз. Нуралбек акем, ол баягы токтоолдо ырчыбол, толобайда сынчыбол деп айтат го. Жылкыны эмнесинен байкаш керек? Мисалы, кулундан баягы тукумунан эле атасы мыкты болчу, энеси мыкты болчубу, же ошол эле табигый катарда жүргөн жылкылардан да мыкты чыгып калышы мүмкүнбү? Эми мындай да, жылкы деле ошо адамга окшош да. Баягы энесин көрүп кызын ал дегендей, жылкыны деле бээни көрүп кулунун алышың керек. Байтал кылып. Эгерде деген атасындай болсо болоюн десе, айгырды көрүп ошонун уулун алыш керек да. Ал жерде эле ошондой табигаттын закондору бир экен. Ал эми мына ошол жылкыларды деги эле асыроодо, атайын асыл тукумду кандайдыр бир атайын өзгөчө шарттар талап кылса керек да. Багууда, мисалы, ошол короо жай дегендей, өйдү жакта бир агаларыбыз өзүнчө жумуш болсо керек да. Кээ бир короодон таза да, асты таза, суусу таза дегендей, чөп, жеми жетишерликпи? Эми мындай да, мен баштап коеюн. Ачыгын айтыш керек, биз кыргыздар ошо жылкыны кармагандын маданиятын кичине жоготуп койгондой сезилет да. Анткени дегенде илгери Советтер Союзу убагында чоң колхоздордо эл өзүнүн колунда жылкыны кармабай калган, колхоздор кармап калганда, азыр колхоздор жоголгондон кийин ошол маданият да жоголуп кетип, көпчүлүк убакытта жылкыны деген кичине мындай асыратып коет да. Бирок жылкыны деген кээ бир жерлерде көрөбүз, мисалы арабтарды көрсөк, жылкы аткана биздин далай адамдар жашаган үйдөн жогору таза болуш керек да, менин оюмча. Мисалы, ат табына 40 күндө келет деп коет го башынан эле. Ошолдо баягы тер чыгарыш керек. Эми биз укканыбыз бар да, суу утуш керек, этин катырыш керек, чучугун толтуруш керек. Ошону менде деле үйдө ат бар, бирок мен деген баягы кичине жакшы жол жобосун билбейм да, атты негизи кантип асыраш керек? Мен баштап коеюн. Мен чар жылкы жөнүндө сүйлөйүн. Мисалы үчүн мен өзүмдө бир чар жылкы бар. Чар жылкынын бир артыкчылыгы бул мисалы үчүн акалтеке, араб, англис жылкыларына атайын бир неме керек, орун керек, тазалап туруш керек, чөп, жемин регулярно берип туруш керек. Чар жылкынын артыкчылыгы бул мындай кедей чөп менен таладан өзү эле чыгып кетет. Анткени бул физиологиясы деп койсок туура болобу? Ошого ылайыкташыптыр. Жаратылыш өзү ошо суровый немелерге ылайыктаптыр. Ас чөп менен эле өзүнүн жанын багып чыгып кетет. И арыктабайт дагы, этин да түшүрбөйт. Мен мисалы үчүн айта кетейин. Жан бакканды билет экен. Мен жылкылардын быйыл кышта жеңил болбоду. Мен чөп дагы салган жокмун. Чөптүн баасын билбей турбайсызбы анда? Чөп резервде бар болчу, чөп жем резервде бар болчу. Бирок өстөр эле чыгып кетти. Кыш жеңил болгондуктан. Ошондуктан азыркы мен неге айткым келет, азыр мына экономикалык ситуацияда кичине татаалыраак, айыл жер кезинде чөп жем кымбатыраак, анан ушул жылкыларды көбөйтүп алсак кичине жеңилирээк болобу эле дейм да, элге дагычы. Жакшы. Бизде жума сайын улак болуп турат да айылдын этегинде. Анан ушул соңку суроо болсун. Биздин дагы аттар улам ушундай бир баягы көнүгүү болуп туруш керек да. Байланып эле тура берген болбойт. Алчу жетилеш керек дегендей ушундай көнүгүүлөр өзүбүздө иш чаралар кандай убакытта болуп турат? Бул мындай да аябай жакшы суроо болду. Жылкыны деген эч качан сарайдын ичине байлабаш керек. Жылкы басып жүрүш керек. Жылкы кыймылдап жүрүш керек. Эгерде жылкы кыймылдабай байланып эле турса деген, анда илгери кыргыздар айтып койчу, жаталак башталат деп, жаталак оорусу башталат деп. Ошондон жылкы сөзсүз кыймылдап туруш керек. Кыймылдаганда ички органдары да кыймылдап, ошо оорубайт да. Мыкта сергек болот. Рахмат сиздерге. Ишиңиздерге ийгилик, ден соолук, кылган эмгектин акыбытын айтып, кыргыздын мыкты жигиттеринин катарында токтоп жүрүңүздөр.